Гүлзада Рыскулова бул патриот ырчы, бул мекенчил ырчы деп эле сага добуш берип койбойт экен элдерчи. Кыргыз болуп туруп биз башка улут боло албайбыз да. Анткени бул алманын дарагынан алма гана өсөт. Балык улаганды мен такыр түшүнбөй койдум. Бир жолу Калашников атып көргөм, жаккан. Мен чыгармачыл адам экенмин да. Саясатка барыш үчүн башкача адам болушуң керек экен. Эки жүздүүлөр го дейм. Сага жакшы сүйлөп турам бул жактан. Суу куюп койгондор. Жыл башынан эле жыл жакшы башталды. Ошол жылы бир жакшы бир соцпроект менен иштедик. Жакында эле ушул кече жакында клиптин акыркы кадрларын, акыркы съемкаларды бүттүк. Буюрса, мен сага ишенем деген жакшы бир чыгарма жаралганы турат. Эми азыр коомдо деген мындай аялдардын ичинде ушул жашоосунда аябай көп көйгөйлөр болуп атат го. Ошол көйгөйлөргө байланышкан клип болду да негизи. Ажырашуу процесси, ошол учурдагы аялдардын турмуштагы кыйынчылыгы, мисалы, кандай тагдырларды, кандай кайгы кыйынчылыкты башынан өткөрөт, ортодогу балдардын кыйынчылыгы ушул туурасындагы клип болот буюрса. Биринчиден ал долбоорго чакырышат. Экинчиден ошол баягы өзүм деле мындай башыман турмушуман өткөн да эми баягы аялдардын канчалык көйгөйлүү ички оорулары бар, мисалы. Ал менимче бир 70-80% аялдардын жүрөгүндө ошол турмуштук баягы жарасы бар деп койсо болот да. Ошол себептен дагы мен ошол проекттерге катышып калам. Мындан сырткары менин айта турган оюм бул кандай учур болбосун ошол айым өз аракет кылып, өзүнүн жашоосун өзгөрткөнгө өзү себепчи болуш керек деп ойлойм да. Эми акыркы убактардагы жанагы ар кандай агрессияга кабылган, үрөйүң учкан окуялар болуп атат. Аялдар эле эмес, кичинекей балдар дагы ушул нерселерге кабылып калып атат да. Ошол аябай жүрөгүңдү оорутат да. Чындыгында ойлонуп кетесиң да, эмне ушул биз улут катары деградация болуп баратабызбы, же эмне себептен ушунчалык баягы кара күчтү ушунчалык зөөкүрлүккө колдонушат деген ойлор келет да. Бул абдан өкүнүчтүү. Негизи кыргыздын салтында деле кызды баягы кыз баланы, аял адамды үйдүн коногу деп төргө олтургузуп, үйдүн периштеси деп өзгөчө сый мамиле кылган да. Мындай тарыхый бир баягы китептерди окуганда деле ошондой биздин каадабыз бар экени, бул биз илгертен кыз баланы, аялдарды баалап келген эл катары ушундай белгилүү да баарыбызга. Бирок бүгүнкү күндө ошол нерселердин баары, ошол баалуулуктардын баары жоголуп бараткандай. Аялдардын көрүп аткан, бүгүнкү күндө көрүп аткан, мындай өткөрүп аткан жашоосу чындыгында өкүнөрлүк жана жүрөгүңдү ыйлата турган нерселер да. Анткени турмуш курат, ажырашуудан кийин балдарынын тагдыры, аялдардын тагдыры мындай кароосуз калып калат да. Эч кандай, эч бир тараптан колдоо жок, кароосуз болуп калганы бул өкүнүчтүү да. Ар бир адам үчүн, тагдыры үчүн бул чоң жоопкерчилик. Ошондой эле эне үчүн ар бир баласынын тагдыры чоң жоопкерчилик да. Мен ойлойм, ошол учурда энеге абдан кыйын болот деп ойлойм да. Эми бул баягы эволюциянын өнүгүүсү менен баягы улуттардын өзүнүн салттык бир өзгөчөлүктөрү мындай аралашып бараткандай да, дүйнөнүн, коомдун таасириненчи. Могул интернет булактарынын таасири, мисалы, муну эч нерсе токтото албайт. Бирок мисалы мен дайыма мисал кылам да. Мисалы, кыргыз болуп туруп биз башка улут боло албайбыз да. Анткени бул алманын
дарагынан алма гана өсөт. Башка мөмө өскөнгө мүмкүн эмес. Ошондуктан биз кыргыз болуп өзүбүздүн тамырыбыздан гана азык ала алабыз да. Ошол жактан гана ала алабыз. Башка бир улуттун тамырынан биз азык ала албайбыз. Анткени бул табият ошондой, табияттын закону ошондой. Ар бир улут өзүнүн өзгөчөлүгү бар, өзүнүн орду бар жер бетинде. Анан бүгүнкү күндө мен мисалы карама-каршы биздин салттан, биздин кийим кечебизди жейрип атат деп дагы айтуудан алысмын. Анткени бул деген коом, буга деген мамлекеттик деңгээлде гана мындай кандай десем, чоң бир программалардын негизинде гана бул ишке ашпаса, оңой нерсе эмес да. Анан мисалы бүгүнкү учурда ошол Түркменистанга мындай ар кандай пикирлер айтылып атат. Түркменистан бул деген баягы мындай диктаторлук өлкө болуп калды деген сыяктуу, аялдарга көп чектөө болуп атат деген сыяктуу да ой пикирлер айтылып атат. Бирок бир четинен мындай караганда мен мындай өзөңмөн мындай түпкү мындай интуициям менен караганда бир четинен мен аялдарды чектөө эмес, тескерисинче аялдарды коргоо катары кабыл алдым да. Көптөгөн жанагы хирургиялык жана пластический операцияларга бөгөт койгону, аялдарга улуттук кийимдерди кийгизип, ошол аялдарга бир башкача шарттарды, катуу шарттарды деп коеюнчу, азыркы биздин көз карашыбыз менен койгону бир өңүттөн караганда тескерисинче ошо аялдарды коргогон сыяктуу болуп сезилет да. Анткени баягы сөз бар го, аял бузулса аалам бузулат деген. Бекеринен болбосо керек, кыргыздарда бекеринен сөздөр айтылбаса керек ушундай макалдар. Ар качан эсте туралыңы. Музыка багытында мындай профессионалдуу кадам таштап жүргөн учурларда ар кандай дүйнөлүк хиттерларды угат элем да. Анан кийин ошол ырларды ырдайт элем. Бирок бул табит мындай акырындык менен келет экен да, бат деле болуп калбайт экен да. Эң алгач мен деле эстрадалык ырларды ырдагам. Эмне үчүн ушундай багытка кадам таштадым? Себеби заманбап баягы ыргак деп коеюнчу, заманбап ыргак мындай элге мындай бүгүнкү жашообузга мындай жагымдуу экен да, бат элге сиңет экен. Бирок ошол эле учурда биздин байыркы кайрыктарыбыз калып калбаш керек деп ошол кыргыздын дастандарын, мисалы азыр элдер интернеттин заманында чыдап угуп олтура албайт, мисалычы. Бир ашып барса бир 10 секунд, 15 секунд болбосо ошону деле угуп олтура алышпайт да. Барган сайын баягы адамдын мындай чыдамдуулугу кетип баратат да. Анан мисалы дастандар 7 күн 7 түн деп айтылат да, сиз деле билсеңиз керек. Жең жоктун аккан суусу мисалы аябай узак айтылган, ошол эле биздин Манас эпосу чеги жок океан да, канча күн деп айтылат. Бул деген классикалык формасы деп коеюнчу, биздин баягы улуттук бир байлыктарыбыздын классикалык формасы деп коеюн. Мен болсо ошону бир эксперимент кылып жаңыча багытта иштеп чыккам. Ошол эле Курманбек эпосын мисалы. Башында мага деле сын пикирлер айтылган, бирок эл арасында абдан жакшы колдоого алынып, ошол чыгарма аркылуу мындай өзүмдүн атыма жакшы бир сөздөрдү угуп, жакшы алкоолорду укканыма дагы деле жакшы кубанам да. Учурунда мындай түшүнбөстүктөр болгон, баягы сын пикирлер айтылган, эмне үчүн дастанды мындай аткарыш керек депчи. Бирок ошол чыгарманы, мисалы Курманбек эпосунун жана үзүндүнү азыр көптөгөн жаштар ырдашат, ушундай дастан бар экенин билишет. Мен башка чыгармаларды иштей элекмин, бирок иштелбеген чыгармаларды мисалы билишпейт жаштар. Кызыкпайт дагы, билишпейт дагы да. Ошол эле Манас эпосунан үзүндү ырдап чыктым. Айкөл Манас деп өзүм атайын. Ошо Манасты сыпаттаган жерин ошо Рыспай Исаковдун жардамы менен ошол сөздөрүн тандап алып, анан өзүм оонума салып иштеп чыктым. Ошол чыгарманда жаштар угушат.
Чындыгында бул багытта көйгөйлөр көп. Кимдир бирөөлөр айтышы мүмкүн, азыр өзүң аракет кылсаң өзүң баарына жетесиң депчи. Бирок баары бир эле ошо биздин экономикабыз ошого таасир этет экен да. Мисалы биздин ниша деп коеюнчу, биздин бир катмарыбыз ошол музыка дүйнөсүндө кыргыз музыкасын бош турат да. Мисалы башка ошол Өзбекстан, Казакстан, жакынкы өлкөлөрдү айтайынчы, алардын орду бар деп айта алат элем да. Ошол эле Монголия, Тыва деп коеюнчу ошол этно музыкасы абдан дүйнөдө популярдуу болуп, өтө популярдуу болуп кетпесе да, аларды билишет. Биздики кандай десем, биз өз күчүбүзгө таянып атпайбызбы? Эгерде биз профессионалдуу музыканы ошол профессионалдык багытта алып чыгабыз десек, анда деген атайын музыкалык топ, биздин виртуоз музыканттарыбыздын коштоосунда алып чыксак болот да. Бирок ага бир адамдын каражаты, анын мүмкүнчүлүгү мүмкүн эмес экен да. Мен деле ошол менин концертим аркылуу ошол музыканттарды алып барып өзүмдүн жеке концерттеримди берип жүрөм, бирок бул аябагандай чоң эмгектен, анан абдан кыйынчылык менен болот деп айтсам болот да. Анан билбейм, аракет кылып келатабыз. Эгерде ошол мамлекеттик деңгээлде колдоого алынган болсо, анда аябай сонун болмок. Анткени биздин музыка деген табиятка шайкеш, биздин музыканы башка дүйнөнүн кайсы өлкөсүнө барып ойносоң да, ырдасаң да алар абдан жакшы кабыл алышат да. Абдан кызыктуу, биздин өзүнүн аспаптарыбыз бар. Башка көптөгөн улуттардан айырмаланып биз аспаптарга байбыз, биздин музыканттарыбыз дагы аябай күчтүү. Билбейм, балким келечекте ошондой бир жакшы бир жолдор ачылып калаттыр. Мен деле ойлогонум ошол да. Биздин кыргыз музыкасын кантип дүйнөгө кенен алып чыксак болот деп. Мен өзүм деле көп өлкөлөргө бардым. Жеке ырчы катары ошол биздин музыканттарыбыздын коштоосунда бир группа болуп деле барып жүрөбүз. Бирок бул аздык кылат деп ойлойм. Негизи бул мыйзам негизи жакшы. Ар бир ырчы мындай менин көз карашым боюнча жандуу ырдасаң, сен адамдар менен мындай жандуу алака болот да. Жүзүң да жарык болот дегендей. Мен өзүм концерттеримде бардыгын 100% жандуу берем. Көбүнчө ошо музыканттардын коштоосунда, кээде лайв концерттер болот да, минусовкасы кетет, үстүнөн ырдайсың да. Өзүңдүн үнүң менен. Анан бул абдан туура нерсе. Бирок ошол эле учурда бизде звукорежиссер деген баягы күчтүү звукорежиссерлор жок, көпчүлүгү билбейт. Үндү кантип жанагынтип регулировка кылып ыңгайлаштыра турганын ушундай адистер жетишпейт. Анан мен өзүм деле мисалы эгемендүүлүккө карата концерт бердим Кыргыз драма театрында. Ал жерде аябай чоң көйгөйлөр болду. Чындыгында абдан кыйналдым да. Баягы кээ бир аспаптардын үнү чыкпай калып атты. Кээде мен өзүмдүн үнүм чыкпай калып атты, микрофондор өчүп дегендей. Бул аябай ырчы үчүн бул өтө чоң стресс да. Мен баягы өзүмдүн опытыма таянып, өзүмдүн тажрыйбама таянып эле ошол ситуациялардан чыгып кеттим да. Негизи мен билбейм, көпчүлүк айтышты, сен ордуңда болгондо мен сахнанын аркасына чыгып ыйлап, анан чыкпай коймокмун сахнага деп ошентип айтып атышат да. Анан ушунчалык аябай жагымсыз мындай абал түзүлдү да ошол жердечи. Эми угармандар олтурат, ошончо угарман олтурат. Сен концертиңде сени сыйлап келишти. Сен сахнага биринчи номер менен чыкканыңда эле микрофондоруң өчүп, иштебей атса, бул деген өтө эме да. Мындай кандай десем, артка жол жок да. Эч кылса бардыгын жайгарып кеткенге бир гана мен өзүмө гана сахнада ошо жалгыз бир чоң күч менен күрөшкөндөй жалгыз калып калдым да. Ошондо аябай концерт бүткөндөн кийин аябай ыйладым. Аябай жаман болдум. Өтө жаман болдум чындыгында.
биринчиден биз саундчекке бизге жетиштүү убакыт болгон жок. Театрлар ошондой да негизичи. Бербейт убакыт бербейт даярданганга. Ал жерде мисалы биз студияда даярданабыз, ал башка да, башка. Студиядагы үндүн баягы даярдык ал башка. А театрдын өзүнө дагы биз ошол абрага көнүш үчүн бизге жок эле дегенде бир эле күн убакыт берилиш керек да. Саундчек кылганга. Бизде ошол да жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн жок да. Анан билбейм ал канчалык, бирок ошого карабастан мен ар бир концертимде, өзүмдүн жеке концертимде дайыма 100% жанды берем. Менин ушул тажрыйбадагы менин кемчилдигим бул мен мамлекеттик мекемеде, ошо мамлекеттик кызматкерлерге ишенип алганым болду да. Мен буга чейин жана жеке компаниялар менен, жеке жанагы ошол үндү, аппаратураны берген компаниялар менен буга чейин иштешип, алар менен анан баары жакшы болчу да. Анан эми ошол мамлекеттик мекемеде ошол жердин баягы эмне деп коет, оборудованиясына ишенип алганым бул менин эмем болуп калды да, кемчилигим болуп калды да. Шаардык кеңешке чакырышты. Менин бир жакшы инилерим бар эле. Биз бир мына село Көкжарда чогуу бир айылда жашайбыз. Бир көчөдө дейм мамилебиз жакшы, карым катнашыбыз жакшы, кошунабыз деп коеюн. Аябай билимдүү, прогрессивдүү жаш жигит. Ошол чакырып калды, Гүлзада эже келбейсизби депчи. Анан кийин ойлонуп, мейли деп эме бардым. Бирок менде өтө деле чоң андай амбиция деле жок экен да негизичи. Негизи мен депутат болсом деген андай деле амбиция жок экен да. Билбейм эмнеге макул болдум, бирок баргандан мен аябай көзүм ачылды да. Гүлзада Рыскулова бул патриот ырчы, бул мекенчил ырчы деп эле сага добуш берип койбойт экен элдерчи. Шайлоо деген ал башка нерсе экен. Анда сен Гүлзада Рыскулова эмессиң да. Анда жөн эле сен Гүлзада эле бир кандидатсың да. Талапкер. Анан аябай айырмасы ат менен төдө экен. Ал жерде башка жумуш жүрүш керек экен да. Эмнеси жакпады ошондо? Эми жакпаганда кандай десем, баары бир адамдар каржыга муктаж экен. Каржы керек экен биринчиден. Ошол каржы жагынан эркин болушуң керек экен. Баардык нерсени уюштурганга дагы баарына акча керек да. Ал мага окшогон жөн эле жылаңач баатырларга болбойт экен да. Эми ошо өкүнөсүзбү же өкүнбөйсүзбү барганыңыз? Жок, өкүнбөйм. Эмне үчүн өкүнөм? Мен өкүнбөйм, анткени өкүнбөгөнүн себеби мен бүтүн Кыргызстан менен бардым да, алар бир тыйын да сурашкан жок да. Негизи башка партиялардан деле сунуш болгон, бирок сен кандайдыр бир акча каражатын чыгарышың керек, ошол партияда мынчанча сапта барышың үчүн деген сунуштар болгон. Мында болсо андай сунуш болгон жок. Мен чыгармачыл адам экенмин да. Саясатка барыш үчүн башкача адам болушуң керек экен. Мисалы? Мен мисалы баардыгын жүрөгүмөн өткөрөм, баарындай мен ыйлай беришим мүмкүн, же катуу сүйүнүшүп кетишим мүмкүн, мисалчы мен чыгармачыл адаммын да. Баардыгындай бетке айтып таштайм, мисалчы. Эмоциям сыртымда меникичи. Жакканда, жакпаса да сыртыма чыгып кетет баары. Саясатта андай эмес. Саясат деген бул кызыкчылык. Сен кызыкчылыгың бар жерде жылмайышың керек. Кызыкчылыгың бар жерде мындай жамандап коюшуң керек, көрүлүп атпайбызбы? Мен андай боло албайм. Эки жүздүүлөр го дейм. Сага жакшы сүйлөп турат, бул жактан суу куюп койгондор. Андайларды көрөбүз да кээде. Ай, бул мындай экен деп сага айтат да, эртеси күнү Инстаграмда экөө дос болуп жүргөн болот да, анан таң калып калам да. Ушундай да болобу экен депчи. Ошон үчүн мен мындай достук күтпөйм, эч ким менен сырдашпайм, жакын болбойм. Досторум бар, бирок аябай жакшы досторум бар. Мисалы сиз,
Сумсарбек, дагы башка досторум бар башка тармактардан. Алар менен аябай досмун, ишенем дегенде. Анан бирок өзүмдүн коллегаларым арасында менин досторум жок. Мен бар, мен сый эле мамилемин. Анткени көп эле көрүп калам да, мисалы, бир нерсе дос эле болуп жүрүшкөн, анан эртеси күнү башкача, ал жок жерде башкача сүйлөп коюшат. Мен аны түшүнбөйм. Эми үй бүлөдө мен супер аялмын деп айта албайм. Анткени чыгармачыл адамдар кээде эркерээк болот, кээде кандай десем, бир мүнөзү болот да, өзүнө тиешелүүчү. Андай мүнөз менде да бар. Мен жолдошум аябай оор басырыктуу, көтөрүмдүү. Ошонун жардамы го деп ойлойм да. Мен могул балдарым үчөө аябай бир жаштан майда да. Анан ошол учурларда чындыгында чыгармачыл адам үчүн кыйын болот экен да. Майда балдар мененчи. Аларга деген сенин, мисалы башка жумушта сен жасайм деген жумуштарды башка бирөөгө дайындап деле бүтүртүрсөң болот да, мисалычы. Үндөн башкасын да, мисалы. Бирок үй бүлөдө эне болуу милдетин башка бирөөгө тапшыра албайт экенсиң да. Анткени балага өз учурунда ошол мээримди бериш керек, ошолорго көңүл бөлүш керек дегендей. Ошол учурларда кыйынчылыктар болду. Анан мен 4-чү баламды төрөгөндөн кийин анан Кувейтке барып калдым да. Кувейтке барып анан жанымдагы мен менен бир бөлмөдө жаткан кыз айтып калды: "Гүлзат эже, жүрүңүз, шаарды айланып келелик" депчи. Анан кийин мен шаарды айланып кетейин десем, ушунча чарчап атам да, укташым керек да. Эч жака чыкпай мен 3 күн уктаганмын да. Ал кыз кетет, күндүзү да группа менен барганбыз, алар менен айланып, шаарды айланып, кызыктуу нерселерди көрүп келет. Мен үчүн мындай уйку маанилүү болду да. Мен барам, ошол иш-чарага барып ырдайм, келем, уктайм, ушундай да. Ошентип мен бир жума уктаганмын. Аябай уйкум канган. Анан тиги 3 күндөн кийин жанымдагы кыз айтып атпайбы: "Гүлзат эже, сиз балдарыңызды аябай сагынып атсаңыз керек, десе, "Жок" дептим да. Прям жүрөгүмөн чыгып турду ал сөзчү. Эмнеге айтып жүрдүм, мен аябай чарчаган экенмин да, көрсөчү. Сиз мени лидер аял деп ойлойсузбу? Ошонтип ойлойм, лидер аялдардын бири деп ойлойм Кыргызстанда. Күчтүү болуш аял адам үчүн кыйын да. Баары бир эле биз аялбыз да. Миң күчтүү болсок деле биз жөлөнө турган адам керек. Миң күчтүү болсок деле бизди арманыбызды уга турган адам керек. Бирок бул сахнага чыгып ырдагандын өзү бул чоң жоопкерчилик деп ойлойм да. Сен элди чакырып атасың да, мына мен уккула, мен могул нерсени айткым келип атат силерге депчи. Ушунун өзү чоң жоопкерчилик да. Анан улуттук баалуулуктарды көтөргөнгө аракет кыласың. Бунун өзү чоң жоопкерчилик. Элдик адам болуп, элдин кызы болгонун өзү чоң жоопкерчилик. Анан барган жерде баары сени кантет экен деп карап турат. Ушундай ситуацияда кандай реакция кылат экен дейт, мисалы. Буга баарына мындай ички мындай туруктуулук, анан күчтүүлүк керек деп ойлойм да. Бирок кандай күчтүү болом десең деле, баары бир үйгө барганда мышыктай болуп эркелеп отуруп калам. Балык улаганды мен такыр түшүнбөй койдум. Менин ага мындай не дейт эле, чыдамым жетишпейт экен да, мынтип унчукпай отургангачы. Мен жашоодо мен кыймылдап турушум керек, сүйлөшүп турушум керек. Жолдошум менен балык улаганы барып алып, такыр түшүнгөн жокмун да, анын мындай рахатын сезе албадым. Бир жолу Калашников атып көргөм, жаккан.
Бирок мен бош убактымда балдарга көңүл бөлгөнгө аракет кылам. Балдар менен биз тоого чыгабыз. Бизге айырмасы жок мезгилдин, кышпы, жайбы, жазбы, ага карабай эле биз тоого чыгабыз. От жагабыз, ушул жактан тамак жасайбыз. Балдар тоого чыгып чуркап ойношот. Аны эмне үчүн кылабыз? Табияттан энергия алыш үчүн. Анан балдар дагы мындай бир табиятка жакын болуп, ар кандай кырдаалда мындай алар үчүн эме болбосун дейм да. Ар кандай кырдаалда балдар үчүн жапайы болбош керек деп ойлойм да. Азыр мисалы көп балдар, шаардагы балдар жапайы болуп калышканда, мындай табиятка барып от жаккан бул жапайычылыктай болуп, ага жөндөмү да жок мисалычы. Мен ойлойм ошону балдар, баардык балдар үйрөнүш керек, билиш керек деп ойлойм. Ар кандай кырдаалда жашаганга үйрөнүш керек деп ойлойм да. Кыргыз элинде от деген бул баягы коломто катары, коломтоң өчпөсүн деп, жашооң жакшы болсун дегендей, коломто от бар жерде жашоо, тиричилик бар деген мааниде көп айтылып жүрөт да. Негизи от деген жылуулук, баардык нерсеге жылуулук керек да. Адам менен адамдын ортосунда деле жылуу мамиле керек. Ооба, ат менен. Атты аябай жакшы көрөм, ат мингенди. Бирок бир жолу мен мындай жибектен жоолук жабынып алып, анан көрсө ат деген чочуйт турбайбы? Жоолук мындай делбирегенде анан ат мени ала качып жөнөдү да. Аябай мындай чоң ат болчу. Анан ошол жаныбарга аябай таң калдым да. Өтө ылдамдык менен чуркап баратат. Мен болсо алым жеткен жок жанагы тарткангачы. Анан бир жерге баргандан кийин тык этип эле мындай капталынан туруп калды да. Карасам бир жарга барып калыппыз да. Ошол ат сезгенине таң калам да. Бир канча убакытка чейин барып туруп, ошол жерден кырына келип туруп токтоп калды да. Ушунчалык ылдамдык менен баратып. Анан ошол күн эч эсимден кетпейт. Бирок баягы кыргыз элинде ат адамдын досу деп, ат адамдын канаты деп, мындай ушул жаныбарга, жылкы жаныбарына аябай өзгөчө маани берген да. Биздин кыргыздын дизайнерлери аябай күчтүү, кол өнөрчүлөрү күчтүү. Анан эң негизгиси мага табигый кездемеден болуш керек. Анан өзүм мындай табитиме жагыш керек да. Башкача кийимдер мага жарашпайт. Мен аларды кийип деле көргөм, мага жарашпайт да. Өзүм мындай табиятыма жагат ушундай кийимдер, ошону кийип чыгам. Анан бул азыр кийип турганым болсо, бул Индиянын эле эмеси экен, чапаны экен. Бирок аябай табигый, арзан, анан монтип колго шырылыптыр да. Мен өзүм Индияда да болгом, анан буларда деген кол өнөрчүлүк ушунчалык өнүккөн. Бизден да 100 эсе өнүккөн деп коеюнчу. Бирок ошол эле учурда баягы эмгек акысы арзанбы, мындай кийимдери, кездемелери арзаныраак болот да. Биздин кол өнөрчүлөргө карагандачы. Мен ойлойм, мындай жашообуздагы акыркы болуп аткан окуялар баардык эле адамзатты ойго салды деп ойлойм да. Баарыбыз эле аябай ойлондук, түйшөлдүк. Мен аябай катуу мындай ойлондум. Акыркы Туркиядагы болгон окуялар, табигый кырсыктар, негизи окумуштуулардын акыркы ушул дүйнөнүн жер бетиндеги өзгөрүүлөр боюнча айтып аткан кеп кеңештери аябай ойлондурат да. Эми эмне дейм, дүйнөдө тынччылык болсун, бирок кандай учур болгондо дагы баягы адамдар өзүнүн баягы жакшы улуу сапаттарын жоготпош керек экен да. Ошондо гана бизде жер бетинде тынчтык болот экен. Ошондуктан элибизде тынччылык болсун, ынтымак болсун, биримдик болсун. Ошондо гана бир зор күчкө айланып, ошондо гана биздин жалпы эле адамзаттын жолу ачылат деп ойлойт элем да. Айрыкча ушул табиятка кыянат мамиле кылбаса деп ойлойм да. Мына азыр жаз келатат, табияттын баарын булгап, эс алганы барып, жеренени кырсыктырып кайтышат да. Мен ушундай нерселерди көргөндө ушунчалык жүрөгүм ооруйт да. Эмне үчүн мындай адам болуп туруп айбандан дагы ашыкча жаман нерселерди кылабыз депчи.
бул аябай жаман көрүнүш деп ойлойм. Бизди мисалы энелерибиз тарбиялаганда сен жерди тазаласаң, жерди шыпырсаң, сен жүзүң ачылат деп мен чоң энем айтат элем. Анан ойлойм баардык нерсеге аяр мамиле кылганга акыркы окуялар бизде ошол нерсеге үндөп атат да. Бүт нерселер убактылуу, мисалы материалдык жашоо бул убактылуу экенин, эң негизги нерсе бул баардык нерсеге аяр жана чоң мээрим менен мамиле кылууну талап кылат. Ошону каалайм.